Кыргыз-Тажик чегарасында жаралган кырдаалга байланыштуу көч түзүмдөрү сынга алды. Премьер-министр Ош облусундагы жазгы талаа иштеринин жүрүшү менен таанышты. Алдыда бул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлардын кезектеги топтому. Кызматыңыздарда мен Айжамал Улжубай кызы. Саламатсыздарбы. Чегарада абал тынч, үйлөрүнө көчүп барган жергиликтүүлөр жай турмушта тиричиликтерин улантууда. Айрымдар малын жайлоого айдоо алдында турса, дагы бири эгин айдап талаа жумушу менен алек. Ошентсе да чегара кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте көзөмөлдөп турушат. Ал эми миграцияда жүргөн жарандар Аксай айылындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык-түлүктөрдү жеткиришти. Чегарадагы бүгүнкү абалды кабарчыбыз көрүп келди. Мынтип неберелеринин күлкүсүнө тең орток болуп отурган Аксай айылынын тургуну Манзура Надированын үй бүлөсү бир жума мурда үйүнүн чатырларын алып курулуш ишин башташкан. Бирок чегарадагы чырга байланыштуу үй жайын таштап Баткен шаарына көчүп кетишкен эле. Эми эки тарап бир пикирге келип, абал жөнгө салынгандыктан өз үйүнө келип курулуш ишин улантууда. Кече эми урушта баштаган элек да. Шыбырды алып эле солардын максай уруш башталды. Шону менен токтоп калды, бизди качырып тополоң болуп автоматтын önүндөн чыгып эле биз коркуп качтык да балдарды алмайдыларды. Азыр кандай? Эми ушу бүгүн баштадык кайтадан. Бүгүн кичине сүйлөшүүлөр болуп, границалар ачылып, бүгүн кайта баштадык да. Кыргыз-Тажик чегарасындагы талаш-тартыш маселеси чечилип, учурда абал тынч. Чегарадагы жабылган жолдор ачылып, Кыргыз-Тажик эли каттап калышты. Азыр Ворук жана Аксай айылындагы тургундар эгин талаа жумушу менен алек. Тажик туугандар жолдон өтүп атат. Кыргыз туугандар деле алардын жолунан өтүп атат. Абал туруктуу. Күндө эч кандай бардыгы өзү жазгы иштер менен топтошкон, же болбосо дагы бир жол тосойлу, же бир башка нерсе чыгарайлы деген эч неме жок. Аксай айылынан ошо каттам ачылды. Аксай айылында бүгүнкү күндө коомдук саясий абал тынч. Элдер бардыгы өз иштери менен алектенип жатышат. Кечинде бардыгынын үй бүлөлөрү, бала чакасы Баткен шаарынан кайра Аксай айылына келип, кадимки турмуш өзү түштү. Ошентсе да айыл күчөтүлгөн тартипте кайтарылып турат. Бул албетте чегарадагы жашоочулардын коопсуздугу. Бир жумадан бери тиричилигин унуткан чегаралаш аймактагы аз камсыз болгон жана жесир аялдарга Орусиядагы кыргыз мигранттары акча чогултушуп, азык-түлүк менен камсыз кылышты. Элибизге ошо Аксай элине баягы жалгыз бой эне, анан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ушундай окуядан кийин жабыркаган үй бүлөлөргө деп туруп ошо 60 үй бүлөгө, 60 мүшөгө мени жардам катарында жөнөтүштүлөр. Биз өкүлү катары келдик, ошондой таркатып эметип берелик деп. Эске салсак, 16 мартта окуя болгон жерге Кыргызстандын жана Тажикстандын аскер прокурорлору барган. Болуп жаткан окуяны объективдүү жана ар тараптуу иликтөө максатында эки өлкөнүн прокуратурасы биргелешкен тергөө тобун түзүшкөн. Азыр 7 кылмыш иши козголгондугун башкы прокуратурадан билдиришти. Ага карата тергөө иштери жүрүп жатат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалап Дежалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 20 мартта Баткен облусундагы чегарадагы абал боюнча кеңешме өткөрүп, чегарада чыр чыккандыгы үчүн күч түзүмдөрүн сынга алды. Өлкө башчы чыр чатакты болтурбоо үчүн калк арасында алдын ала жеткиликтүү иш жүргүзүлбөгөндүгүн сындады. Өлкөдөгү бейпилдик жана тынчтык чегарадагы туруктуулукка байланыштуу болот. Кандай кырдаал түзүлбөсүн оозунуп иштеп, жергиликтүү бийликтин жана калктын өкүлдөрү менен биргелешип маселелерди чечүү зарыл. Ар кандай бузуктуу аракеттерге жол бербегиле, деди Жээнбеков. Мамлекет башчы мындан тышкары чегарага чектеш аймактарда социалдык экономикалык көйгөйлөрдү жана калктын талаптарын өз убагында чечүү зарылдыгын белгиледи. Кыргызстан менен Казакстандын чегарасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде 100гө жакын жүк ташуучу унаа кезектеп турат. Бул тууралуу чегара кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык 19 март күнү кечке жуук бул бекетте унаалардын кезеги пайда болду. Буга Казакстан тараптын автоунааларды көбүрөөк убакыт текшергени себеп болгон. Учурда 1 саатта 4-5 унаа чегарадан өтүп жатат. Кыргыз-Казак чегарасындагы башка бекеттерге унаалардын тыгыны байкалган жок. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Ош облусуна жумуш сапарынын алкагында Кара Суу районундагы жазгы талаа иштеринин жана ирригациялык каналды тазалоонун жүрүшү менен таанышты. Өкмөт башчы Кара Суу районунун Нариман айыл аймагындагы Оомат Агро айыл чарба кооперативинин ишмердиги менен таанышып чыкты. Фермерлер менен маектешүүдө премьер-министр өлкө өкмөтүнүн ишмердигиндеги ата мекендик айыл чарбаны колдоо жана өнүктүрүү боюнча негизги багыттар тууралуу айтып берди. Ал баса белгилегендей, учурда үрөн чарбалары үчүн дотацияларды жана
жеңилдиктерди берүү каралууда. Премьер-министр менен маектешүүдө дыйкандар жеңилдетилген насыя берүү шарттарын жакшыртуу тууралуу маселени көтөрүштү. Премьер-министр белгилегендей, Айыл банк ачык акционердик компаниясы жетекчилиги менен жеңилдетилген жана узак мөөнөттүү насыялоонун фермерлерге жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү чаралары талкууланат. Мухаммед Калай Абылгазиев айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында каражаттарды максаттуу берүү деталдуу текшериле турганын кошумчалады. Ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясы көрөрмандарга сапаттуу эфирлерди даярдоосу үчүн шарттар жакшырат. Муну Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жамангулов телерадио компаниянын ишмердүүлүгү менен таанышуу учурунда билдирди. Буга чейин Кыргызстандагы телеканалдардын кеткен эфирлердин 50% өздүк продукция болушу керек деген мыйзам кабыл алынган. Бул жаатта Ынтымак 60% көрсөткүчтү камсыздаганга жетишти. Ошондой эле көрсөтүүлөрдүн 80% мамлекеттик тилде даярдалат. Министрдин билдиришинче, өлкө боюнча 70-ке жакын каналдар болсо, анын 7-си гана мыйзамды аткарууда. Алдыда Маданият министри Ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясына ар тараптуу колдоо болорун баса белгиледи. Колдоолорго азыр көрөлүп, анан техника жагынан айтылып кетти, ошо техника жагынан колдоолорду карайлык. Ушул жагынан бизде эң негизги шарт түзүп берет министрлик тараптан. Ал эми жамааттын негизги милдети ошол жакшы бир контенттерди ойлоп табып, креативдүү контенттерди ойлоп табып, ошону аудиторияга чейин жеткирүү. Бул жааттан мен ойлойм, баягы ынтымактын өзүнүн потенциалы бар деп. Тоолуу райондордо кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн жана эртең жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош Унаа жолундагы ашууларда Алабука Канышкыя, Красная Горка Акташ, Мырзаке Каракулжа Алайку Унаа жолунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү сакталат. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Сиздер кабарлардын кезектеги топтому менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылды. Ал үчүн Ынтымак чекинкейжи сайты сиздердин кызматыңыздарда. Мен сиздер менен коштошом, саламаттаңыздар.